Саламатсыңар, мен сүйүктүү окуучуларым. Кыргыз тили сабагын баштасак, барыш чөндөмөсү менен таанышабыз. Барыш чөндөмөсүндөгү заттын кыймыл-аракетинин кимге, эмнеге багытталганын билдирип, кимге, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Мүчөсү га уңгудагы үндү үнсүзгө карай өзгөрөт. Мисалы, эжеге айтуу, баракка жазуу жана ушуга окшогон көптөгөн мүчөлөрү бар сөздөр болот. Көнүгүү иштейбиз. Биринчи көнүгүү суроолорго жооп бересиңер, китепте берилген суроолорго. Экинчи көнүгүү жазуу түрүндө тексттен барыш чөндөмөдө турган сөз катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Аларга жаңы сүйлөмдөрдү түзгүлө. Биз бир-эки тема алдыңкысында текст менен таанышканбыз. Аяз атадан кат деген ошол тексттен карап барыш чөндөмөдө турган сөздөрдү, сүйлөмдөрдү табабыз. Эмнеге? Күзөтканага. Аяз ата күзөтканага кирди. Кимдерге, эмнелерге деген суроолорго өзүңөр дагы тексттен барыш чөндөмөсүнө турган сөздөрдү таап, сүйлөмдөр жазасыңар. Үчүнчү көнүгүү. Силерге кайсы мүчөлөр тааныш, кайсылары тааныш эмес? Сөзгө мүчөлөрдү улап, жаңы сөздөрдү жараткыла. К, тын, га, дын, нын мүчөлөрү берилген. Ушул мүчөлөргө сүйлөм түзөбүз. Мисалы үчүн, нын мүчөсүнө мээримдүүнүн деген нын мүчөсүнө турган сөз жаздым. Бул жерге дагы силер сөздөрдү толуктагыла. Төртүнчү көнүгүү. Барыш чөндөмө мүчөсүнүн бардык түрү боюнча мисалдарды жазгыла. Үлгү катары атага, энеге, тоого, бөдөнөгө. Бул жерде га мүчөлөрү өзгөрүлгөн. Га, ге, ко, кө мүчөлөрү катышкан сөздөр. Жана бакка деген сөздүн мүчөсү ка. Ушул жерде берилген мүчөлөргө силер дагы сөздөрдү жазгыла. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү 51-бет.